Ассаламу алейкум, урматтуу Талас тургундары. Шанхайдан дагы бир там сатка чыгып жатат. Дареги Мунира супермаркети менен Токойду көздөй түшүп туруп эле биринчи повороттон Тагайбаев көчөсүнөн күн батышты көздөй келе жатканда болжол менен 8-9 там же болбосо 28 үй сатылып жатат. Ушул Тагайбаев көчө менен эгер нары күн батышты көздөй кете турган болсоңуздар, футбольный поле газондон чыгып каласыздар, петролиум заправкадан чыгып каласыздар, же болбосо ошол тарап менен да келсеңиздер болот. Видеодон алыстабаңыздар, лайк басып колдоп туруңуздар бизди. Мен ичин баарын тартып берем. Бул тамды эми сыртынан баштай турган болсок, караңыздар, сыртын баары забор менен курчалган, воротасы бар, бышка ушул селкат кирпичтен, огородундагы баарын тартып берем. Огородунда да швейный цех иштеп келген экен, буга чейин 15 машинка коюлуп, под бизнес десек да болот. Айнектерин көрүп атасыздар, күрөң пластик айнектен салган экен. Наркы кошуна менен дагы ортосу бийик пескоблок забор менен курчалган. Мындайча айтканда, бул тамга кирип эле жашаш керек менин оюмча. Бул чоң там менен временкасы чогуу жанаша жабылган. Временканын дагы айнектери пластик. Мен азыр ушул жагы менен да огородко чыкса болот экен. Септик ушул жерде. Мынакей өзүңүздөр баа берип коюңуздар забордун бийиктигин. Ошо менен огородко чыкса болот. Жана оң жак бет менен дагы огородко чыгып кетсе болот экен. Мен азыр биринчи үйдүн ичин тартып берейин. Андан кийин үйдүн сыртын жана айтып жаткан швейный цехти дагы сыртынан тартып берем. Эшигин кымбат эшиктен коюптур. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей бул жери бут чечер. Киргенде эле бут чечер. Оң жак бетте мынакей топкасы, от менен дагы ток менен дагы печкасын сапок печкадан койгон экен. Бул жагы кухня. Кухнянын размери менимче 4x6. Бул кухня гарнитурлары да калышы мүмкүн. Суулардын баары киргизилген. Бул жактан нары кире турган болсо спальни. Бул жакка чейин ушул радиаторлар, печкалар, батарейкалардын баары чогуу орнотулган. Жалпы үйдүн ичи внутренний моющий декор. Бул жакка да эч кандай ремонттун кереги жок. Размери менимче 5ке 4,5. Эшиктердин баары жаңы эшиктерден салынган. Урматтуу туугандар, комментарийге оюңуздарды жазып калтырып коюңуздар. Биз баасын айтабыз, баасы боюнча. Арзан же болбосо кымбат деген өзүңүздөрдүн оюңуздарды сөзсүз түрдө калтырып кетүүңүздөрдү суранабыз. Мына үй жагына кирип баратабыз. Эшиги мынакей көрдүңүздөр, жакшы эшик. Киргенде эле холл. Холлун размери менимче бир 4,5га 6. Абойлору бир аз кургап ачылып кеткен экен. Клейлеп кайра эле чаптап койсо эч кандай ремонт талап кылбайт. Холлдон бул жака спальниге киребиз. Спальнидин размери болжол менен 4ке 5, 20 квадрат. Үй ичинде эле мындай туугандар жакшы үй экен. Чынында эле мындай бир кымбат жасалган экен. Ушунчалык үй жасай турган болсоңуздар эле бир талай чыгым акча кетет. Баасын деле өтө кымбат айткан жок. Мен азыр баасын дагы мен сиздерге айтып бермекчимин. Бул жактан залга киребиз. Мына эшиктердин баары хайтек жакшы күрөң эшиктерден. Айнеги менен эшиктердин баарын окшоштуруп, күрөң кылып, кымбатына карабай күрөң айнектен койгон экен. Залдын потологу мына ушундай ступенька кылып короп болуп жасалган. Полу мынакей ушундай паркет. Ичи да ушундай моющий внутренний декор. Аябай жакшы дизайн чыгыптыр. Залдын размери болжол менен 4,5га 8. Зал аябай чоң экен. Коноктосо турган болсоңуздар аябай кенен экен. Мынакей подоконниктердин баары ушундай күрөң.
жакшы алюминий радиаторлордон койгон экен. Анда эмесе мен силерге үйдүн сыртын тартып берем. Айткандай душун дагы тартып берип коеюн унута электе. Бул жакта суусу бар киргизилген, душ, туалет. Кыскасы туугандар, эч нерсе коротуштун кереги жок бул үйгө. Мына кафель баары жакшы, раковиналар, душ, унитаз. Бул жактан нары огородко чыгып кете турган дагы вход бар экен. Бирок азыр бул кулптанып турат экен. Мен бул жагы менен барып сиздерге огородду тартып бермекчимин. Негизи буга чейин ошол 15 машинка швея иштеп келиптир. Ошол кожоюндар Бишкекке кетип бул жерде квартираны жашап жатканына байланыштуу ошол швейный цех убактылуу токтоп калган экен. Сиздер эгер алсаңыздар ушул швейный цехтин машинкаларын дагы сүйлөшүп сатып алып, ушул швейный цехти улантып кетсеңиздер болот. Огород участок жалпы 6 сотик. Мына ушул оң тараптагы чыкыйып салынган сарайды көрдүңүздөр. Бул сарайда погреб дагы бар. Ушул жерди швейный цех кылып иштетип келген экен. Мынакей сарайдын дагы экинчи кабаты стеновал кылып, даяр кылып, жакшы кылып салыныптыр. Баасын айтайын энди эмесе туугандар, баасы 2.450.000 сом сурап жатат. Эгер кимге бул там жаккан болсо, төмөндөгү номерге чаласыздар. Бул там өзү сокмо менен сыртынан селкат менен капталган. Ушул жерде бир аз жумушу бар экен. Кирпич жетпей калганбы, айтыбер. Ушул жерге келип бир аз токтоп калыптыр. Анда эмесе туугандар, келерки чыгарышка чейин сак саламатта калыңыздар.